Баарыңызга салам, менин атым Айгерим. Мен жакында глютенсиз нандын рецепти менен бөлүштүм. Андыктан аны жасоо үчүн бизге глютенсиз камыр туруш керек. Бүгүн мен муну кантип жасоонун сизге көрсөтөм. Келиңиз баштайлы. Бул рецепт чынында эле жөнөкөй, бизге суу жана глютенсиз ун керек. Бул видеонун максаты ысырапты жокко чыгаруу. Ошону үчүн биз 1 кичинекей чай кашык ун жана 1 кичинекей чай кашык суу менен баштайбыз. Жана 60 грамм ун жана 60 грамм суу менен аяктайбыз. Биринчи күн биз 1 кичинекей чай кашык күрүч уну менен 1 кичинекей чай кашык суу баарын жакшылап аралаштырып, банкабызды жаап 24 саат күтүңүз. Экинчи күнү ошол эле өлчөмдө 1 кичинекей чай кашык күрүч унун жана 1 кичинекей чай кашык суу менен жаңыртышыбыз керек. Баарын жакшылап аралаштырыңыз. Банканы жаап, дагы 1 күн күтө туруңуз. Үчүнчү күнү ачыткыны кайра жаңыртыш керек. Бул жерде анын көбүктөнүп, ачытуусу башталганын сезе аласыз. 2 кичинекей чай кашык күрүч унун жана 2 кичинекей чай кашык сууну кошобуз, аралаштырабыз. Банканы жаап, дагы 1 күн күтөбүз. 4-күнү жыты күчтүү болушу керек. Бул жакшы белги жана биз ачыткыбызды жаңыртышыбыз керек. 2 чоң кашык күрүч унун жана 2 чоң кашык сууну кошуп, баарын жакшылап аралаштырып, банканы жаап, дагы 1 күн күтүшүбүз керек. 5-күнү ун менен сууну өлчөө үчүн тараза керек. Бизге чоңураак банка керек жана 60 грамм камыр туруш, 60 грамм суу жана 60 грамм күрүч уну баарын аралаштырабыз. Банканы жаап, дагы 1 күн күтө туруңуз. 6-күнү биз кичинекей банкабызды колдонобуз. Анткени биз болгону 50 грамм ачыткы колдонобуз. 50 грамм камыр туруш алыңыз, 50 грамм ун, 50 грамм суу, баарын аралаштырыңыз. Анан ачыганга чейин 1 күн күтө туруңуз. 7-күнү ачыткыбызды жаңыртышыбыз керек. Түштөн кийин саат 3-тө мен бул жерде 50 грамм камыр туруш, 50 грамм суу, 50 грамм ун баарын аралаштырып, аны 2 эсе көтөрүлгөнүн күтөм. Бирок ошол эле күнү болот. Түнкү саат 11-де менин ачыткым 2 эсе көбөйдү. Эми аны жаңыртышым керек. Бул жерде мен чоңураак банканы колдонуп жатам. 60 грамм камыр туруш, 60 грамм суу жана 60 грамм күрүч унун жакшылап аралаштырып, 2 эсе көтөрүлгөнүн күтө туруңуз. Акыры 8-күнү эртең менен глютенсиз камыр турушум даяр болду. Мен биринчи глютенсиз нанымды ошол эле күнү жасадым. Эгер сиз камыр туруш жөнүндө кызыксаңыз, менин каналыма катталыңыз, ушундай видеолорду көрө аласыз. Жакшы калыңыз, көрүшкөнчө.